Мен Батыркулова Тахмина Расулкановна. Биз Токтогул, Жалал Абад областына караштуу түбүз Токтогулдук болот да. На самом деле Каракөлдө өсүп чоңойгонбуз ушул жерден. Ошо биз 371 болуп очередке турганбыз. 2 миллион сомго буйруса ошо там алып жатабыз. Первоначальный взносду 500 000 бергенбиз. Жанагы вступительный взноско 80 000 бергенбиз. В итоге ошо 580 000 бергенбиз да. Жалпыча. Анан кийин ошентип очередибиз келип, буюрса однокомнатный квартира алып жатабыз. Келечек кооперативин биз биринчиден ошого бул биз өз негизи Россияда болчук да. Бул келечек кооперативди уккан мезгилдечи тай жездебиз ошо очередке туруп үй алды. Анан кийин ошондон кийин биз тай жездебизден угуп, анан кийин ишенип, алар үй алгандан кийинчи, анан кийин биз дагы очередке турсакпы деп анан пландап, анан очередке турдук да. Өзүбүз Россияда болгонго байланыштуу ошо тай эжебизди очередке тургуздук да. Биз ошого 2 миллионго турдук деп атпаймынбы? Однокомнатный квартира алдык. Денсия Интергельпо көчөсүнөн болуп калат экен. Ошол жерден 23 500 болмок экен, 2 миллион сомго айландырганда. 22 900 долларга алдык да. Буюрса акчабыз ошо өзү менен өзү жетти, даже кичине ашып калды десек болот. Ошо однокомнатный квартира алдык. Жакшы, буюрса сүйүнүп турган кезибиз. Өзүбүз эле издеп, ошого интернеттен, ошо жарнамалардан көрүп, издеп таап, ошо алып отурабыз буюрса. Биз ошо чет өлкөдө иштеймин, Россияда иштеймин, жолдошум да Россияда иштейт. Анан кийин ошо чет өлкөдө ошо как мигрант катары иштеп, ошол жактан чогултуп иштеп тапкан акчабыз десем болот. Анан кийин өтө деле кыйын болгон жок, эми Кудайга шүгүр, ошо иштеп атабыз, алып атабыз, буюрсачы. Ошо Россияда эмгектенебиз. Менин кеңешим, биз деле башында чочулаганбыз аябайчы, анан кийин ошого жездебиз алгандан кийин биз ишенгенбиз да, эми 100% ишенип, жолдошум да ишенбей, аябай мындай сомнения менен жүргөндө, анан кийин жездебиз уже алып оформление кылгандан кийин, анан кийин ишенип, анан очередке туруп, анан кийин уже мына буюрса үйлүү болуп атабыз. Ошон үчүн мен 100% кеме ишенем да, мисалы үчүн ишенип, элдерге деле кеңеш бере кетет элем. Эми чындап, мисалы үчүн акча чогултуш кыйын. Мисалы үчүн бизге деле 2 миллион акчаны чогултуш аябай кыйын болот эле да, негизичи. Наличка. Анан кийин азыр монтип келечек кооператив аркылуу ошо мына буюрса 1 жылда үйлүү болуп калдык десем болот. Ыраазычылык билдирип кете турган адамдар бул ошо келечек кооперативин изилдеген директоруна, Элеман мырзага ыраазычылык билдирет элем биринчиден. Экинчиден ошо бизге консультант берип, бизге жардам берген Махабат эжекеге чоң ыраазычылык билдирем. Ушул очередке тургандан баштап аягына чейин жүгүрүп, жардам кеп кеңешин берип, жардам берген юрист бала, ошо Нурсултан деген балага да чоң ыраазычылык билдирет. Өзү негизинен ушу кооперативди кызмат кылган баардык жумушчуларга ыраазычылык билдирип кетем.